Кайра шайлоого Элвира Сурабалдиева да катышат. Экс-вице-премьер-министр Жогорку кеңештин экс-депутаты Элвира Сурабалдиева бир мандаттуу округ боюнча талапкерлигин кое тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter аккаунтуна жазган. Таарыныч болбосун, бирок мырза, бир мандаттуу талапкерлерге бир аз жылышууга туура келет деп Сурабалдиева жазган. Андан тышкары 1-май округу боюнча чыгып жатканын кошумчалады. Бул округтан өз кезегинде анын атасы Жыргалбек Сурабалдиев шайланган экен. 28-ноябрда Жогорку кеңешке шайлоодо Борбор калаанын 1-май жана Свердлов райондорунун талапкер болбогондор колдоого ээ болгон эмес. Шайлоого келгендердин көбү баарына каршы деген добуш беришкен. Мындан улам эки округдагы шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. Элвира Сурабалдиева парламенттин 6-чакырылышына депутат, 2020-жылы бийлик алмашканда кыска мөөнөткө вице-премьер-министр болуп иштеген. Парламенттеги 90 орунга партиялардын 54, бир мандаттуу округдардын 36 депутат шайланышы керек. Жекшемби күнкү шайлоодо добуштардын саны уланып жаткандыктан расмий жыйынтык азырынча жарыялана элек. Баштапкы маалыматтар боюнча саясий жарышка катышкан 21 партиядан 6 бир мандаттуу округдардан 34 талапкер мандат алганы турат. Болжолдуу жеңишке жеткендердин арасында партиялардын 20дай аял келиши мүмкүн. Бир мандаттуу округдардан айымдар жок. Добуш берүү аягына чыккан учурда автоматтык эсептөө системасы бир өчүп күйүп, жыйынтыкта башаламандык жаралган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү муну көз боемочулук деп шайлоону жокко чыгарууну талап кылууда. Президент Садыр Жапаров жана Борбордук шайлоо комиссиясы система адисинин катасынан улам бузулганын, ал шайлоо жыйынтыгына таасир этпегенин билдирип жатышат. Бузулуунун чоо жайын териштирип жатканы айтылган. УКМК азырынча маалымат бере элек. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Кайра шайлоо өткөрүү боюнча кол топтоло баштады. Кыргызстандык активисттер Борбордук шайлоо комиссиясынын курамын толугу менен алмаштырып, таза жана ачык шайлоо өткөрүү талабы менен электрондук петицияга кол топтой баштады. Петицияны түзгөндөр БШКнын шайлоодогу мыйзам бузууларга көз жумду деген сын айтышкан. Ошондой эле кийинки шайлоого биримдик мекеним Кыргызстан партиялары менен катышкан талапкерлерди добуш сатып алууга айыпталып кармалгандарды катыштырбоо шарттарын жазышкан. Добуш берүүнүн жыйынтыктарына караганда парламентке бийликчил партиялар жана талапкерлер өттү. Дал ушул добуштарды алдын ала эсептөөдө адам факттарын катышпаганы БШКнын шайлоо системасындагы ишенимдүү аргументи болуп келген. Ошондой эле Баршойком автоматтык эсептөө системасы сырткы кийлүүшүүдөн корголгонун айтып келген. Байкоочулар жана шайлоого катышкандар добушканалардын протоколдору дагы деле ала албай жатат деп жазылган петицияда. 28-ноябрда Кыргызстанда Жогорку кеңешке шайлоо өткөн. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округдан 36 депутат шайланышы керек. Добуш берүү укуктуу 3 миллиондон ашуун жарандын ичинен шайлоого келгендер 34 гана пайыз тегерегинде болду. Булак Азаттык үналгысы. Эл чындыкты билсин. 3 депутаттын кол тийбестигин карачу комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Бакыт Жетигеновдун кол тийбестигин ажыратуу сунушун иликтөөчү депутаттык комиссия түзүлдү. Башкы прокурор Курманкул Зулушев аталган эл өкүлдөрүнүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү сураган. Анын сунуштамасын кароо үчүн комиссиянын курамына 7 депутат кирди. Комиссиянын курамына кирген эл өкүлдөрү 1 айлык мөөнөттүн ичинде иликтеп парламентке баяндама жасашы керек. Андан соң кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү же бербөө маселеси добуш берүү менен чечилет. Буга чейин 27-ноябрда эл өкүлдөрүнүн кол тийбестигин алуу боюнча Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны пландалып, кворум жоктугуна өтпөй калган. Белгилей кетсек, Жээнбеков менен Зулпукаров үстүбүздөгү жылдын июнь айында Кумтөр долбоорун ишке киргизүүдөгү коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген шек менен кармалган. Алар учурда УКМКнын тергөө абагында. Ал эми Бакыт Жетигенов бийликти басып алууга белсенген деген шек менен шайлоонун алдында кармалган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Азык-түлүккө баа тынымсыз өсүүдө. Өкмөттө парламенттен кайра өтөбүзбү деп үшкүрүп отурушат. Статистиктердин мониторинги боюнча мамлекеттин кум шекердин баасы 1-октябрдан 2-ноябрга чейин 3,42% же болбосо 66,41 сомдон 68,68 сомго көтөрүлгөн. Былтыркыга салыштырмалуу 29,11% же болбосо 15,5 сомго өйдө болгон. Кыргыз Республикасынын ички соодасы жөнүндө мыйзамдын 11-беренеси боюнча баа айына 20 жана андан көп эсе кымбаттаган мезгилде өкмөт мамлекеттик жөнгө салууну кийириш керек. Ооба айына 20% кымбаттабаганы менен жылына 29% өстү. Кант кызылчасы өзүбүздөн чыгат. Кумшекердин өсүүсүн оздуктап кое турган убак келди. Кытай Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1150 тонна буудай уну, 75 тонна кумшекер жана 50 тонна соя майын берген. Жардам 5-октябрдан 25-октябрга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондуна өткөрүлүп берилген. Жайында күн катуусу жана суу катуусунун жетишсиздигинен Кыргызстанда дан эгиндеринин түшүмү азайды.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча буудайдын түшүмү 45,5%, арпаныкы 55,2% кыскарды. Өлкөдө жайында 1 килограмм буудайдын баасы 29,15 сомду түздү. Муну менен буудайдын баасы өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 8,2 сомго же 39,3%га кымбаттады. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо өкүм сүрүп турганы чак. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Атамды тынч койгула Жапаровго акарат келтирген жарандарга жооп берди. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын чыгарууда БШКнын сайтында мүчөлүштүк үчүн анын атасына чейин асылып акарат келтиргендер чыгып жатканын билдирди. Мамлекет башчы Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасаган. Мага акарат айтып сөгүп сагып атама чейин сөз тийгизип шембөөчүлүк көрсөтүп жаткан аттуу башты эле Кудайга ишенем деп дин жолунда жүргөн жарандарым айтарым. Урматтуу жарандарым, мен да Кудайга ишенген адаммын. Ооба, атам өмүр бою Кудай жолунда жүргөн инсан. Калыс бол, туура эмес жолго түшпө, Куран окуганды үйрөн, намаз оку деп 8-классынан баштап үйрөткөн. Кудайым бейишинен берсин, атамды тынч койгула, деди Жапаров. Аны менен катар бийлик шайлоо процессине кандай кийлигишпеген болсо, БШКнын ишине да ошондой аралашпаганын айтты. БШК тараптан да добуштарды бурмала болбогонун жана болбой турганын белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев шайлоо 100% таза өттү деп айта алам. Жойылган күрөшкө тойбойт экен. Жогорку Кеңештин депутаттыгына Альянс партиясынын талапкер Жанар Акаев бул жолку шайлоо тууралуу жеке пикири менен бөлүштү. Бул жолу чындап эле административдик ресурс колдонулган жок. Добуш сатып алуу аракеттерин чектелгенге да катуу чаралар көрүлдү. Бийлик бул жагынан алганда чын эле эркин көргөзө алды. Бир гана маселе эл адашып көп учурда жаңылышып белгилеп алышы ыктымал. Анткени өзүңөр билгендей жаңы эреже боюнча партия кайранын ичинен бир талапкер белгилениши керек. Анан электрондук урналар так иштеп берсе эле бул жолу шайлоо 100% таза өттү деп эле айта алам. Жыгылган күрөшкө тойбойт, дейт Жанар Акаев. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров бийлик шайлоо процессине да БШКнын ичине да кийлигишкен жокпуз. Президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу БШКнын шайлоонун алдын ала жыйынтыгын чагылдыруудагы мүчөлүштүгүнө байланыштуу билдирүү жасады. Төмөндө мамлекет башчынын жазганы өзгөртүүсүз берилет. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоого катышкан партиялардын жетекчилери. Шайлоо эң жакшы келе жатып эле болбогон жерден БШКнын майда чүйдө кетирген катасынан айрыкча өтпөй калган партиялар тарабынан ишенбөөчүлүк пайда болду. БШКнын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экенин да бир жолу тактап чыкты. Сервер берген жыйынтыктар БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Акыркы жыйынтык кол менен сынактар бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз. Кимдер кааласа каалаган участокторун кайсы убакта болбосун ачып санап алышса болот. Бийлик тарап шайлоого процессине кандай кийлигишпеген болсок, БШКнын ишине дал ошондой кийлигишкен жокпуз. Болгону эки талап койдук, адилеттүү жана мыйзамдуу иштегиле деп. БШК тараптан дагы добуштарды бурмалоо болгон жок жана болбойт дагы. Ооба, БШКнын адисинин шалаакылынан мүчөлүштүк кетти, бирок добуштарды саноонун жыйынтыгына эч кандай тиешеси жок. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. Азыр УКМК териштирүү иштерин баштады. БШКнын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Балки мен ушундай кылып силерге митингге чыкканга шултоо жасап берем деп алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтык УКМК өзү билдирет. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Таласта Дастан Жумабековго каршы митинг болууда. Бүгүн 30-ноябрда Талас облусунун Кара Бура районунда депутаттыкка талапкер Мирлан Ниязбековдун тарапташтары чогулушту. Бул тууралуу Талас облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Алардын айтымында Кызыл Адыр айылына чогулган тургундар парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразычылыгын билдиришкен. Чогулган 200 адам шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турган, анткени добуштарды сатуу алуу фактылары талапкерлердин бири тарабынан колдонулганын белгилешүүдө. Белгилей кетсек, Мирлан Назарбеков Манас районуна талапкерлигин коюп, алдын ала жыйынтык боюнча Жогорку Кеңештин экс-спикери Дастан Жумабеков жеңишке жеткен. Булак факт KG. Эл чындыкты билсин.